Дал ушундай жагымдуу музыкадан соң албетте биз бүгүнкү күнүбүздүн бүгүнкү эфирибиздин албетте коногу менен тааныштырып өтмөкчүбүз. Албетте бүгүн биздин коногубуз Адеп Башаты диний уюмунун Ош областык филиалдын мүдүрү, биздин устатыбыз албетте Султанбаев Толкунбек агайыбыз келип отурат. Ассалам алейкум, кош келипсиз. Саламатсызбы? Жакшы эле алдыңызбы? Маанайларыңыз кандай? Бүгүн Кудайга шүгүр маанай. Бардыгыбыз Кудайга шүгүр аябайсыз. Негизи эле бүгүн буюрса жалпы ушул мусулман элинин биринчи эле майрам күнү. Майрамыбыз кут болсун дейбиз. Рамазан айына жеткиргенине Кудайга шүгүр дейбиз. Кандай баштап алдыңыз? Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу ала расулилlah. Эң биринчиден жараткан Алла Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салам салават боларыз болгон болсун. Андан кийин сиздерге Кудай Тааламдын бүгүнгү берекелүү күндөрү дагы да берекелүү болгон болсун. Ушул эфирден пайдаланып, жалпы кыргыз элине дагы бүгүнгү кирип келген Рамазан айы менен пайгамбарыбыз өзү айткандай бул ай мусулмандар үчүн өтө бир рызкыларынын көбөйгөн, ушулай ынтымактын, биримдиктин, сабырдуулуктун айы деп пайгамбарыбыз өзү айткандай, ушулай канчалык бир берекени алып келген болсо, ошол берекенин баардыгын элибизге, журтубузга каалап кетем. Анан эми бул ай баягы майрам дей турган чыныгы майрам ушул бүгүнкү күн аябай мындай бул бир ай бою бизге бир майрам маанайда, майрам эмеде, сонун эмеде. Кудайга шүгүр, аябай сонун. Биз бүгүн деги эле ушул телекөрүүчүлөр менен орозо деген темада баарлашып, орозонун пайдалары жөнүндө сүйлөштүк. Сиз дагы келиңиз айта кетсеңиз, бөлүшүп кетпейсизби ушул орозонун кандай пайдалары бар дагы да пайдалуу болсун. Эми орозонун пайдалары дегенде, бул орозо кармоодун пайдаларыны биз мындай жеке өзүбүздүн жашообуздагы, жеке өзүбүздүн ден соолугубузга пайдаларын карасак дагы, ал эми биздин акыретибизге, ыйманыбызга пайдалуу жагын карасак дагы, негизинен мындай бир санап бүтө албай турган деңгээлде, эсептеп бүтө албай турган деңгээлде пайдасы бар. Бирок ошолордун жанынан бир-эки нерсесиге токтоло кетсек, мисалы үчүн мен кече жакында эле бир китептен окудум. Бул орозонун пайдалары, ден соолукка пайдалары деп эле мындай өзүбүздүн жашообуздан ала турган болсок, бул адам баласы ар дайым 3 маал тамак ичүү менен жүрө берсе, кайсы бир деңгээлде адамда мындай кандын коюлуусу, оорлошу адам баласында пайда болуп калат экен. Ал эми ошол нерсе дейт, эң жок дегенде бир жылда бир ай бою ошол нерсенин жана тамакты азайтуу менен кандын суюлуусу, адамдын жашоосу мындай ылдамдашы, тездешүүсү бул медицинанын эзилдеп чыккан эмесинде да бар экен да. Бул биз мындай бир сырттан карап эле бул жөн бир ачкачылык деп түшүнбөшүбүз керек экен. Бул Кудай Тааламдын адам баласына берген биринчи бир мындай өзгөчө неаматы да ушул экен. Ал эми ыйманыбыз, акыретибиз жагынан караганда эми пайгамбарыбыздын толгон токой хадистери, Куранда бир канча аяттар келген. Бунун баарын эми кенен айтыш керек. Мен телекөрүүчүлөргө да айтып өткүм келип отурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер дагы орозо жөнүндө бир сиздердин суроолоруңуздар болсо, албетте бизге SMS аркылуу жөнөтүңүздөр. Биз азыркы учурда биздин устазыбыздан албетте жоопторду алып беребиз. Негизи эле орозо дегенде эле албетте орозонун кимдерге тутса болот, кимдерге тутпаса болбойт, албетте мусулман адамдардын кандай адамдар кечирилге себептери бар, дал ушундай жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул Рамазан айында орозо кармоо мусулман адамга фарыз. Жана 5 маал намазыбызда эле, эгер кудурети жеткен адам болсо, ажыга баруусу милдет болгондой эле, эгер бай адам болсо зекет бергенге милдеттүү болгон сыяктуу эле бул дагы бир фарз ибадат. Бирок бир ай бою гана. Андан ашык жок. Бир ай гана бул мусулмандарга фарз болот. Муну фарз болуш үчүн, милдет болуш үчүн ислам дининде ушундай шарттар бар. Эң биринчи ал адам мусулман болуш керек. Орозо кармаш үчүн. Экинчиси акыл эстүү адам болуш керек. Акылы толук деңгээлде. Үчүнчүсү балагатка жеткен адам болуш керек. Балагатка жете элек наристелерге дагы милдет эмес. Андан өзгөчөлөнүп бул Рамазан айында Рамазан фарыздыгын, орозонун фарыздыгынын башка ибадаттардан өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы үчүн намаз башкаларга караганда бул айда мисалы үчүн сапардагы адам оозун ачып турса болот, сапардан келгенге чейин, оорулуу адам оорусу айыкканга чейин оозун ачып турса болот деген сыяктуу. Мисалы үчүн энекелер болсо, ошол боюнда бар кезде, бала эмизген кезде деген сыяктуу жеңилдиктери бар. Бирок негизинен жалпысы ошол 3 шарт каралат. Толук мусулман болуш керек, балагатка жетиш керек, акыл эстүү толук адам. Буга орозо кармоо милдеттүү болот. Дагы да суроо бергим келип турат. Ушул Рамазан айында садака фитир деген бизде сонун бир жакшы нерсе бар эмеспи? Ошону айтсаңыз кимдерге берилиши керек? Эми бул садака фитир дегенге мен ушул жерден мындай бир
токтоло кетким келген бир нерсе бар. Биз толук түрдө бүгүнкү күндө жеткире албай жаткан нерсе, могу эфирден пайдалангым келип атат бул нерсени. Садака фитрди бизде жалпыңыздар эле көрүп жүрөсүздөр. Жанагы муфтияттан чыккан эмеде 5 түрдө, мисалы үчүн мейиз, корма деп 5 нерседен өлчөмүндө берилип жүрөт. Анан бизде эң арзанын алып туруп эле ушуна кутул коюп басып жүрөбүз да. Жок, буну пайгамбарыбыз айтат да, 5 нерсенин негизинде 5 түрдөн берилүүсүнүн себеби бул менин үммөтүмдүн деңгээлине жараша. Эми бирөөлөр бар 50 сомдук деңгээлге жараша, бирөөлөр бар 90 сомдук, бирөөлөр бар 900 сом, 1000 сомдук деңгээлде дегендей. А бирок ошол чектөө бул биринчи кадамдын чектөөсү. Мисалы үчүн бир адамдын 60-70 сомдук деңгээли бар. Бирок ал 50 сом берип койсо жарабай калат. Ал 50 сомго токтолуп албастан ушул 50 сомдун үстүндө бер деген сөз. Кийинки чекке чейинки аралыкта. Ошол үчүн биздин элибизге жеткиришибиз керек. Жанагы айрыкча айыл жергелеринде ушул эң немесинден эле чогултуп берип коюп жүрөбүз. Жок, ал негизинен жакшы болбой калат. Мүмкүн болсо адамдар өзүнүн деңгээлин билет, канча дүйнөсү бар экенин башкасын билет дегенде ошого жараша бергени аябай жакшы болот. Анан кимдерге берилиш керек дегенде, эми бул пайгамбарыбыздан эскиден калган, динибизде калган кээ бир салттар бар. Мисалы үчүн бизде кыргызга ылайыктуу болгон, мечиттерде чогултулат, ошол жердеги чогултууларга бериш керек. Андан кийин же болбосо өзү тааныган, билген, жакын туугандарына берсе деле болот. Бул садака фитрди ушул берүүсү милдет. Ким Рамазан айына жеткен болсо, баягы шарттар менен мусулмандар. Бирок эненин курсагындагы ушул жылы төрөлө турган наристеге дагы, же болбосо ушул Рамазан айына кирип каза болуп калган адамга дагы бергени эң жакшы дейт. Анткени ошол Рамазандан булардын дагы бир үлүшү бар деген эмедечи. Ооба. Эми жарай берет, кимге берсек жарайт. А бирок жакшыраагы жанагынтип мечиттерде топтолгонго берсек, ал чогултуп казиятка өткөрөт, казият муфтиятка өткөрөт, анан муфтият биздеги Кыргызстандагы жалпы медреселерге буну бир жылда бир, ошол медреседе окуп аткан талабелерге бир жылда бир берилүүчү, муфтияттан берилүүчү белек ушул. Мен теги студент кезимден билем, ушуну гана алчык. Аябай сонун. Агай, билесизби, сиз көп жылдан бери албетте Адип Ашаты диний уюм менен иштешип келе жаткан учуруңуз. Албетте бул уюмдун негизи эле былтыркы Ороз айында кандай иш-чараларды өткөрдү? Анан быйылкы жылга дагы кандай Ороз айына кандай иш-чаралар пландалууда? Адип Ашаты диний уюму да буйруса, Кудайым буйруса, бизде ушул фондубуздун негизги койгон маанилүү максаттардын бириси бул Рамазан айы, жылга өткөрүп келе жаткан. Анткени бул айды дагы да бир берекелүү өткөрүүдүн жолдору бул жамаат менен өткөрүү деген нерсе бар да. Бизде өзү пайгамбарыбыздан хадис бар го, бир ибадатты кылган адам бир сооп алса, ал эми жамаат менен окуса 27 эсе депчи. Бул бир гана намазга тиешелүү эмес, бардык ибадатта мына ушундай, курбандыкта болсун, башка да болсун. Ошол эле жатынан караганда, мисалы үчүн биз үйүбүзгө тууган уругубузду чакырып коелу, ооз ачырып койдум деп жүрө берген адаттарыбыз бар. Мындай сыртка чыккыбыз келбейт. Канчалаган муктаждар бар, канчалаган дагы орозого жетип тууган уругу жоктор бар дегендей. Анын бардыгы негизи мусулман акысы да биздин мойнубузда турган милдеттерден. Ошол нерсеге көңүл буруп, бизде жалпы агаларыбыз менен биргеликте ифтарларды коютабыз буйруса. 30 күндүк ифтар деп койгонбуз иншалла, Кудайым буйруса 30 күн бою ифтар кылабыз деп, 100 адамга деп. Анын негизги басымдуу бөлүгү муктаждар. Ал эми муктаждарды биз Элим Барсын кайрымдуулук фонду менен биргеликте аныктайбыз, анткени алар да бул жаатынан дагы да бизге караганда тажрыйбалуураак. Ошолор бизге муктаждарды эметип берет. Анан буйруса биз ошол агаларыбыздан, эжелерибизден, колдо бар адамдардан ифтарлык чогултуп, анан ошол жерде ифтарлык кылып берүүдүн аракетиндебиз. Анын жанында жалпы эми негизи бул ай жанагы бир майрам тартуулоодун айы го. Ошого биз 2-3 жылдан бери ушул нерсени өзүбүзгө адат кылып алдык. Көчөлөрдө адамдарга куттуктоо менен биргеликте ифтар берүү. Азыр эми бизде шаарда бардыгыбыз жана кечке курум пробка башталып кетет. Мына айрыкча ороз учурунда ооз ачага жетип калайын деп бардыгыбызчы. Чакырууларга жөнөгөн учурларыбыз бул. Ошондой учурларда жетишпей калган бир туугандарыбызга мындай бир майрамдык жана мусулмандык жылуулук тартуулоо үчүн ошол көчөлөрдө кичинекей бир куттуктоо менен биреликте ифтар таратуудун дагы мындай салт катары эме кылып атабыз. Бунун аябай жакшы жактары бар экен. Адамдар кубанып, сүйүнүп, чындыгында жана пробкада нерв болуп аткан кезде бирөө келип эле куттуктап бир нерсе берип атса, бул жакшы көрүнүш экен аябай. Агай, бизге дагы суроо келип отур. Саламатсыздарбы? Менин суроом, кызым 9 айлык, орозо кармасам болобу? Көпчүлүгү орозон кабыл болбойт деп жатышат дейт.
Бул эми бала эмизип жаткан энелерге милдет эмес. Анткени буларга эмне үчүн милдет эмес? Эки шарт менен. Биринчиси ошол балага сүттүн азайып кетип, зыян берилип, ден соолугуна зыян тийип калбоосу үчүн. Анан экинчиси эне дагы сүт эмизген учурда энеден ошо бир кайсы бир деңгээлде энергиялар, күч кубат эметет, сарптайт. Ошентип эне дагы алсыздыкка учурабоосу үчүн. Бизде адамдын ден соолугу, адамдын маанилүүлүгү бардык нерседе маанилүү турат. Ошол үчүн динибизде адам маанилүү, инсан, эне маанилүү, бала маанилүү болгондугу үчүн уруксат. Кийин ошо баласыны сүттөн чыгаргандан кийин кармап берсе болот. Бирок ошентип 2,5 жылга чейин жүрө бергенден кайсы бир деңгээлде алымдарыбыздын көз карашында жакшы эмес дейт. Кээде бала өзү тамак жеп, курсагы тоюп калат го, бирок сүттөн чыкпай эле. Ошол учурларда бала көп деле энеге муктаж болбой калса, кармаса болот. Ал эми бирок 9 айлык кичинекейраак балдарга бир аз кичүүрөөк. Биз жаштан өткөрбөй. Дагы бир суроо. Ассаламу алейкум. Устаз, эртең менен ооз бекитип жатканда биринчи суу ичип, анан дубаны окуш керекпи же дубаны айтып анан суу ичиш керекпи дейт. Талаш суроо, Бизде ушул нерсени ооз бекитүү деген суу менен болбойт. Бул дуа менен болот. Жанагы алакан жайып алып күн чыккандан күн батканга чейин орозо тутууга ниет кылдым деп дуа кылабыз го. Мына ушул дуа эң акыркы. Мындан кийин жок. Ошол үчүн ошол дуага чейин суу ичип, соок ичип не кылат, ошого чейин дуага чейин даярданып, дуа менен бүтөт. Кийин дуадан кийин суу ичиш шарт мүмкүн эмес. Өзү негизи андан наоборот тескерисинен ооз ачылып калат. Акыркысы бизде дуа. Ошого чейин суу ичип, башка кылып бүтүп, анан кийин дуа менен ооз бекитиш керек. Ушул орозодо баарыбыз билгендей эле, ушул билбей тамак жеп алса, бул орозо бузулбайт деп айтылат эмеспи? Дагы да ушул айтып кетсеңиз, дагы кандай учурларда орозо бузулбайт, кандай учурларда ошол жөнүндө айта кетсеңиз? Орозо деген нерсени ошентип түшүнүшүз керек. Орозо кирүү менен, ооздон кирген нерсе менен бузулат. Чыгуу, мисалы үчүн колум канап кээде суроолор келип калат да, телефонго делечи, колум канап калды, же болбосо мурдум канап атат, 2 сааттан бери оозум ачылып калды деп жок. Чыккан нерселер менен орозо бузулбайт. Бир гана ошол кирүү, тамак жөө башка менен гана бузулат. Анан ошол үчүн бир гана унутуп калган учурда эсте жок бир нерсени салып алса, жутуп койсо, башка кылса, эми бул кечиримдүү кайрадан оозун бекитип алыш керек, тобо кылып, истигфар айтып, мына ушун менен. Анан башка учурлардын баардыгында ачылып калат. Мисалы үчүн атайлап даамдап көрсө, тиги болсо, бул болсо деген сыяктуу. Бир гана жанагы тамак жасаган энелер, же болбосо жанагы маанилүү адамдарга тамак жасаган поварлар бар, мисалы үчүн тамактын даамы өтө маанилүү. Ошолор гана тилине тийгизип, даамын көрүп, кайра түкүрүү менен жарайт дейт. Ушуларга гана. Булардан жутуу менен эмес, тилде уже даам билинет, андан кийин аны түкүрүү менен жарайт дейт. Андан ашыгы уже бул дагы ошол зарыл болгон адамдарга. Мисалы үчүн дейли президентибиздин тамагын жасаганы бар, башкасынын тамагын, бир байдын тамагын жасаган деген ал маанилүү алар үчүн. Дагы бир суроо келиптир. Биз устазга суроо бар эле дейт. Азыркы учурда көпчүлүк учурда албетте мечитте ооз ачар кылып калды дейт. Биздин айылда былтыр мечиттерде ифтар кылып жаткан болчу, мечитте ооз ачар кылса болобу же үйдө кайсынысы жакшыраак? Эми мындай мечитте болгон учурда көп адамга ооз ачыруу мүмкүнчүлүгү болот экен. Үйдө мисалы үчүн үйүбүзгө эми баардыгыбызга эле белгилүү, кыргыздар үйүбүздү 30 адамдан ашыгына даярдабайбыз. Зорго 30 адам зорго батат, ал да баткан үйгө болбосо болот. Эми ага караганда мечиттерде жүздөн ашык адамдарга ооз ачыруу мүмкүнчүлүгү бар. Анан бир ушул нерсени айта кетишибиз керек. Мисалы үчүн экөөбүз биригип үйдө ачырсак 30 адамга ооз ачырабыз. Бирок экөөбүз бириксек 60 адам, үчөөбүз бириксек 90-100 адамга ооз ачыруу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Демек биз 100 адамга үчөөбүз биригип ооз ачырсак, үчөөбүз тең 100 адамдын соогун алабыз да. Үчөөбүздө тең 100 адамдын соогу бар деген сөз. 30 адамга ооз ачырган жакшыбы же 100 адамга ооз ачырган жакшыбы? Мунун берекеси ушунда турат. Мисалы үчүн мен өзүм үйүмдө 30 адамга ачырсам, 30 адамдын соогун алам. Ал эми үчөөбүз биригип, балким үйгө батпаса мечитте ачырсак, 100 адамдын соогун алабыз. Бул ар бирибизге 100 адам. Бул Кудай Тааланын бизге берген бир чоң неаматы. Ошол үчүн ушинтип жамаат менен мечиттерде көпчүлүк адам ооз ачырган, бул андан да жакшы. Абдан жакшы. Аябай сонун. Эми келиңиз агай, жалпы эле ушул Рамазан айында албетте биздин таравих намаздар башталат. Ошол намаз жөнүндө дагы айта кетпесеңиз болот. Көпчүлүк учурда бул сүннөт экен деп окубай койгон биздин инсандарыбыз бар. Дал ушуларга кандай негизи эле өзүңүздүн кеңешиңиз бересиз? Бул Рамазан айында Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде ушундай дейт: "Шахр Рамазан аллазина унзила фихил Кур'ан" деп аят келет да. Садакаллахул азим. Бул Рамазан айында биз Куранды түшүрдүк деп Аллах Таала Куранда айтып атат.
Демек бул ай Курандын туулган айы, Курандын түшкөн ай. Куран эң алгач жердин бетине түшкөн ай мына ушул ай. Ошол үчүн бул ай Курандын айы деп айтылат. Бул айда 3 түрдүү ибадаттарды көбөйткүлө дейт пайгамбарыбыз, орозону бекем кармагыла дейт. Экинчиси көбүрөөк Куран окугула дейт, пайгамбарыбыз. Үчүнчүсү көбүрөөк ибадат менен алек болгула дейт. Ибадат деген эми албетте намаз деген маселе келет. Ошол үчүн бизде пайгамбарыбыздан ошол 3 нерсени бириктирген нерседе, мисалы үчүн күндүз кечкече орозо тутуп атабыз, бул ибадатты көбөйттүк. Экинчиси Куран окуу, анын жанында намаз окуу, ибадат. Ошол эле намазда, таравих намазында Куранды толук катмы кылуу. Биз үчөөнө тең амал кылтабыз дегендей. Ошол үчүн бул пайгамбарыбыздын үндөгөн нерсеси биринчиден, анан экинчиден бизде сүннөт муаккат деген эреже бар. Важиптен кийин келе турган сүннөт муаккат. Мисалы үчүн пейшин намазынын 4 рекет сүннөтү, 2 рекет сүннөтү, шамдын сүннөтү, куптандын сүннөтү, багымдаттын сүннөтү деген булар муаккат сүннөт. Ошол муаккат сүннөттөрдөй эле таравих намаздагы бул муаккат сүннөт, бекемделинген сүннөт. Ошол үчүн бул намазды пайгамбарыбыз колунан келишинче таптакыр калтырбаганга аракет кылган. Бирок кээде пайгамбарыбыз калтырган эмне үчүн? Бизге милдет болуп калбасы үчүн. Аны пайгамбарыбыз атайлап таштаган деп айтпашыбыз керек. Бизге милдет болуп калбасы үчүн. Бизди ойлоп пайгамбарыбыз кээде ушундай кылган. Демек ал пайгамбар тыштады деген нерсе эмес. Демек пайгамбар тыштабастан окуду деген нерсе. Анан бизде айрыкча ушул нерсеге акыркы учурларда көнүп жаман бир адаттарды тез өздөштүрүп кеткен адатыбыз бар экен. Бизде мисалы үчүн эмени 8 рекет окуган мусулман бир туугандар пайда болуп чыкты. Акыркы учурларда мечитте 8 рекеттен кийин эле бир жакшына болуп жыйнанып эле кетип калгандарчы. Жарабайт. Анткени бизде 4 мазхаб бар. Абу Ханифа рахматуллахи, Ханафи мазхаб, Шафи, Малики, Хамбали. 4 мазхабтын 4-өндө тең 20 рекет деп айтылат. 20 рекет деп айтылат. Анан бул кайсыл жерден башталды десе, Азирет Умар радыйаллаху анхунун учурунан башталган. Ал эми пайгамбарыбыздын учурунда ар түрдүү риваяттар келет. 20 деген риваят келет, 11, 8 дегенчи. Эми ар кандай болду. Жана айтып атпыкпы, бизге пайгамбарыбыз милдет болуп, фарз болуп калбасы үчүн ушундай кылган. А бизде Азирет Умардын учурунан тарта толук түрдүү 20га токтолуп 4 мазхаб ушуга ижма болгон. Демек 20 рекет окуу милдеттүү. Анан анын жанында Куранды хатмы кылуу дагы өзүнчө сүннөт. Ошол намазды сүннөт муаккат намазда Куранды хатмы кылуу бул 2 сүннөткө амал кылуу деген сөз. Бир учурдун өзүндө адамдар 2 сүннөттү алат. Ошол үчүн мүмкүн болушунча буну мечиттерде окуш керек, эркек адамдар жамаат менен окуш керек, мүмкүн болсо хатмыга катыш керек. Хатмыга дегенде Куран толук окулган жерге катышкан адамдарда өзү Куранды угуу менен окуу бирдей сооп алат. Окуган адам менен уккан адам бирдей сооп алат. Ошон үчүн колубуздан келбейби, жана Куранды ачып окуш келбейби, анда жок дегенде укканга барышыбыз керек. Ошол соопко ээ болуп калыш үчүн. Анткени пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Бул айларда көбүрөөк Куран окугула деп. Окуган колубуздан келбесе жок дегенде ошону угууга көбүрөөк катышышыбыз керек. Мүмкүн болсо калтырбастан. Аябай сонун. Агай дагы бир суроо келип отурат. Ассалому алейкум. Азыркы учурда бала эмизип орнубузду кармасак, кийин биз кармабасак эгерде, кийин ал карыз катары калабы же кандай болот? Бул эми карыз катары энелерге калат. Ошол жыл ичинде каалаган учурунда ошо баласыны чыгаргандан кийин каалаган учурунда кармап койсо болот. Мейли жанагы кыштын жеңил убактысын алып барып кармайбы, жаздын убактысын кармайбы, ал эч бир каралбайт. Сөзсүз ушул учурда тутулсун дегенде жок. Энеге кандай ыңгайлуу болсо ошентип тутса болот. Андан кийин бөлүп да тутса болот. Катары менен 30 күн тутсун деген кеп эмес. Мисалы үчүн 4 күн кармап, оозун ачып бир канча күн, кайра 5 күн кармап дегендей. Ушинтип өзүнүн жанагы бир кагазга жазып башка кылып толуктап алса жарайт. Энелерге жеңилдик ушул. Каалаган учурунда кармап алса болот. Токмой агай дагы бир суроо берим келип турат азыркы. Мисалы азыр жаштардын көбү ушул орозонун максатын билбей эле орозо туткандар бар да. Баары эмес, бирок бар ошолордун арасында дагычы. Мисалы орозону эмне үчүн кармадың десе, баары мисалы орозо кармадыңбы деп сураганда ооба деп жооп бериш үчүн. Же болбосо кээ бирки жаштарыбыз бар ушул арыктоо үчүн кармадым деп дагы калышат. Ал эми кээ бирки жаштары бул жөн гана ошо элдин катарынан калбай орозо кармадым деп. Деги эле ушул айтып өтпөйсүзбү, орозонун негизги максаты эмне ушул унутуп калгандар үчүн? Ооба. Бизде ушул нерсе эң көп келген суроолордон да ушул мындай телефондо дагы башка жолуккан жерлерде дагы. Бирок мындай эреже бар пайгамбарыбыздан. Иннамал амалу бинният, амалдар ниетке жараша. Ким эмне ниетте кармаса ошону алат. Бирөө арыктоо үчүн кармаса арыктайт, сооп албайт. Эл кармап атып деп кармаса деле ошол дегенде. Ошол үчүн кече жакында мен бир сонун хадис окуп калдым. Пайгамбарыбыздан ушундай хадис бар экен. 3 түрдүү адамдар Рамазан айынан чыгат дейт. Биринчиси бул ким дейт? Курсагы менен тилини сактагандар орозо кармайт дейт да. Курсагы жөн гана ичпеш керек, жебеш керек деп эле, ушинтип эле орозо кармадым, ичпешим, жебешим керек деп эле ачкачылыктан башка эч нерсе ала албайт. Ал эми экинчи түрдөгү адамдар бар дейт. Бул дене мүчөсү менен орозо кармайт. Мисалы үчүн колу менен, буту менен, кой менен орозом деп албайт.
Кой мен орозомун деп тилденбейт, башка кылбайт, көзүн сактайт, бүтүн денеси менен орозо кармагандар. Булар дененин соогун алат дейт. Ал эми чыныгы орозо кандай болот десе, пайгамбарыбыз чын жүрөктөн, жүрөк менен орозо кармалган орозо. Муну кандай десе, пайгамбарыбыз айтат го, "Ман сама иман Рамадан имана ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi" деп пайгамбарыбыздан хадис келет. Ким Рамазан айында 2 шарт менен орозо кармаса, 2 эле шарты бар. Биринчиси иманан деген сөз, бул Кудай Таалам мен мусулман болгондук үчүн буну мага фарыз кылыптыр. Бул мага милдет экен, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп орозо кармоо. Башканын барын дос жар тиги бул бүт барын жыйыштырып, мен мусулман болгондук үчүн Кудай Таалам мага милдет кылды деп орозо кармаса. Экинчиси ихтисабан, эсеби. Эсебине бүгүн мени ким болсо чакырат экен, же болбосо мен орозо деп кичине ишимден жеңилдик болсун деген бир нерселер жыйыштырып, эсебини Кудай Таалам 5те берсин деп орозо кармаган болсо, Кудай Таалам бул адам бардык күнөөлөрүн кечирет. Жана жүрөктөн деген сөз ушул. Эки эле шарт. Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кыяматта Кудайым соон берсин. Бул дүйнөдө бербесе бербесин, акыретте берсин деген адамдардан дейт. Кудай Таалам пайгамбарыбыз айтып атат, Кудай Таалам бардык күнөөлөрүн кечирип салат. Эми инсанбыз, жанагы бизде макал бар го, жаңылбаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк дегендей, инсанбыз, ал жер бул жерде кемчиликтерибиздин бардыгын мына ушул Рамазан Кудайым буйрса кечирет. Аябай сон. Толкунбек агай, бизге берген убакыттагы соңуна чыгып баратат. Албетте келиңиз, сизге эркин микрофон берели. Биздин телекөрүүчүлөр үчүн. Не демекчибиз, кыргыз элине Кудай Таалам ушул Рамазан айыны куттуу, берекелүү кылган болсун. Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде шахр Рамаданын азыйм деп айткан. Бул өтө бир улуу ай деп. Демек мунун улуулугу биз айтып бүткүбүз, даңктап бүткүбүз, жазып бүткүбүз, улуулугу бар бул айдын. Кудай Таалам ошол бул айдын берекесин жалпы журтубузга берген болсун иншалла. Ушул айда Кудай Таалам дуаларыбызды, туткан орозолорубузду, берген ихсан садакаларыбызды кабыл кылып, ачырган оозо ачарларыбызды иншалла ушул ибадаттарыбыздын урматта Кудай Таалам кыяматта бейиште пайгамбарыбыз менен бирге кылган болсун, бүтүн элибизди, журтубузду, кыргыз элим Кудай Таалам ушул айды дагы да берекелүү өткөрүп, дагы да көбүрөөк соопторго жетүүнү биз үчүн берди. Ошон үчүн бардыгыбыз Кудай Таалага жалынып, жалбарып, өлкө үчүн, мамлекет үчүн, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн, жалпы мусулмандардын абалы үчүн дуа тилектерди кылып, Кудай Тааламдан суранууну Алла Таала жалпыбызга насип кылган болсун. Кудай Таалам бардыгыбызды эки дүйнө бактылуу кылган болсун. Рахмат. Сизге да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Буюрса, сизден биздин албетте чакыруубузга жоктой келип берген үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Эфирибиздин аркылуу. Ооба, биз өз эфирибизди алда карай улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда ушул орозо кармоодо дагы адам баласын деги эле сабырдуулукка үндөйт деп айтып калдык. Анда келиңиздер, барыңыздар, экранга жакыныраак отуруңуздар. Ушул психологдон бизде алдыда кеңешибиз бар. Ушул кантип сабырдуу болуш керек, сабырдуулукка чакыруу деги эле ушул сабыр деген эмне, ошол жөнүндө сиздерге кеңешин айтып, андан соң эфирибизди алда карай улантабыз. Психологтан кеңеш.